Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Балким силер гаджеттер деген эмне экендигин билсеңиздер керек. Биз баарынан дагы кандай гаджеттерге бет келишебиз? Туура, бул компьютер, телефон, планшет, смартфон, электрондук китептер, ноутбук, музыкалык плеерлер, оюн тиркемелери, сыналгылар. Заманбап гаджеттер биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Ал гана эмес, кичинекей балдар дагы аны эң сонун пайдалана алышат. Биз кайсы гана адам менен болбосун, каалаган убакта байланыша аларыбызга интернетке мүнөт сайын кирип, жана кайсы маалымат болбосун аларыбызга биздин колубузда дайыма саат, плеер, фотоаппарат, калькулятор, календарь бар экендигине аябай көнүп калдык. Ар бир көрүнүш сыяктуу эле технологиялардын заманбап жаңылыктарынын айдан ачык жакшы жактары жана кемчиликтери бар. Жакшы жактарына аларды туура жана убакыт боюнча өлчөп пайдалануу сезилерлик пайда алып келе тургандыгы кирет. Алар үйрөнүүгө, белгилүү бир көндүмдөрдү өнүктүрүүгө, баланын билимдерин байытууга жардам бере алат. Мектеп жашындагы бала иштердин графиги, сабактардын ыраттамасы, күндөлүк жазуу жана башка сыяктуу тиркемелерден пайдалана алат. Мектепке чейин курактагы бала кызыктуу мультфильмдерди, бет ачарларды көрө алат, алфавитти жаттоого жана башкаларды жардам берүүчү оюндарды ойной алат. Бул өз алдынчалык көндүмдөрүн өнүктүрөт жана гаджеттерди көңүл ачуу катары гана карабастан пайда алууга үйрөтөт. Бирок электрондук жабдууларга өзгөчө берилүү баланын ден соолугуна реалдуу зыян келтириши мүмкүн. Балдарда интернет көз карандылык келип чыгат. Сурамжылоонун маалыматы боюнча 24 жашка чейинки жаштардын 53% интернет көз карандылыгынан жапа чегишет. Интернет көз карандылыгы бул адамдын тармакка кирүүнүн өчөрлүк менен каалоосу. Ал биздин окууга, китеп окууга, ата-эне жана досторубуз менен сүйлөшүүгө, таза абада сейилдөөгө, уктоого бөлүнгөн убактыбызды алат. Психологдор планшет же смартфондо өткөргөн көп убакыт депрессияга, невроздорго, ашыкча кооптонуу, сабакка болгон жетишүүнүн төмөндөсү, ата-энелерине жакындыктын жоктугуна алып келиши мүмкүн экендигин эскертишет. Компьютердик оюндардан көз карандылык компьютерде ойноо адамдын башкы керектөөсү болуп кала турган психологиялык көз карандылыктын жаңы түрү. Виртуалдык дүйнөдөн көз карандылык адамдын психикасын бузат жана нерв жана физикалык чарчоого алып келет. Телефондон ажырабаган адамдын көрүүсү дагы абдан жабыркайт. Телефондо бардык символдор майда жазылган, дайыма көздү жүлжүйтүүгө жана күч келтирүүгө туура келет. Бул алыстан көрбөй калууга, ал эми көздүн чыңалуусу алардын кургап калышына алып келет. Бала башын төмөн салаңдап, узак убакыт бою бир позада отургандыктан келбети начарлайт. Омуртканын ийрейип, өнүгүүсү мүмкүн, өзгөчө моюн бөлүгү жабыркайт. Мындан улам кан тамырлар кысылат. Баш мээге, кычкылтекке каныктырылган кандын агып келүүсү төмөндөп, баш ооруну пайда кылат. Планшетти узакка колдонгон учурда бала өзүнүн кыймыл-аракет активдүүлүгүн азайтат жана семирүү келип чыгат. Уктардын алдында планшет жана смартфондо ойноо өспүрүмдүн нерв системасын дүүлүктүрөт. Уктап кетүүдө кыйынчылыктарды пайда кылат. Уйкусу тынч болбойт. Нормалдуу эс алуу үчүн уктаарга 2 саат калганда кайсы гана болбосун уюлдук жабдууларды колдонууну токтотуу керек. Балдардагы көңүл буруунун концентрациясынын узактыгы 10-15 жыл мурдагыга салыштырмалуу көп эсеге азайган. Эгерде бала мурда сабакта көңүл буруусун 40 мүнөткө чейин кармап тура алса, азыр буга бардыгы тең эле жөндөмдүү эмес. Гаджеттердин таасиринен ден соолукту жакшыртуу үчүн сунушталат. Жумасына 2-3 жолу спорттун кайсы бир түрү менен машыгуу, күн сайын 30 мүнөт жана андан көп чуркоо, велосипед тебүү, күн сайын таза абада 1 сааттан кем эмес убакыт болуу, ата-энеге жардам берүү, дүкөнгө баруу, үй жыйноо жана башкалар. Биз өз ден соолугубузга зыян келтирбөө үчүн заманбап техниканы пайдалануунун чегин билүүгө жана аны туура колдонууну билүүгө тийишпиз.